Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Ибн Атоилла Сакандари рахматулла алейхи таандык Хикамул Атоия, Атоиянын даанышман сөздөрү аттуу эмгегинен сабагыбызды улай Мухаммад Саид Рамазанбути рахимахулланын берген түшүндүрмөсү менен бүгүн экинчи хикмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ирадатука таджрид ма иқаматиллахи яка фил асбаб мина шахфатил хофия. Бул хикматтан кандай пайдалабыз, урматтуу бир туугандар? Баягы даватта жүргөндө айтып калат эмеспизби? 24 саатыбыз ибадатка айланат эгерде биздин жашообуз сүннөткө дал келсе депчи. Мында андан дагы маанилүүрөөк 24 саатыбыз ибадатка айланат эгерде Кудай Тааланын парызына ылайык келсе. Анткени себеби кээ бир ахвалдар болот, ал ахвалдарда бир нерсе кылыш парыз болот. Кээ бир ахвалдар болот, ал ахвалдарда аны кылбаш парыз болот да. Мындай жатканда Кудай Таала шарият таразасын орнотуп койгон. Ар бир адамдын жашоосунда эки ахвал болуп турат. Же бул, же бул. Анан ошол эки таразанын кайсынысы менден кайсыл ахвалда турам мен? Анткени ар бир эки ахвалдын өзүнүн талаптары бар. Бул ахвалда турганыңда мында талаптар аткарышың керек. А бул ахвалда турганда мындагы талаптар аткарышың керек. Шариаттын таразасы. Эгерде биякта туруп алып, муну биякта туруп алып тигини кылсаң, анда бул терс болот. Сыртынан шарият дин болуп көрүнсө дагы ичи ага терс нерсе болуп калган болот да. Мына ошону үйрөтөт бул хикмат. Ва ирадатука асбаб ма иқаматиллахи яка фит таджрид инхитатун анил химматил алия. Бул жерде эки термин бар. Бирөөсү тажрид деп коет, бирөөсү аспап деп коет. Аспап дегени кыргызча аспап дегенде эмнени түшүнөбүз? Баягы буюмдарды түшүнөбүз, Мисалы, музыкалык аспаптар, устанын аспаптары болушу мүмкүн, ар бир тармактын устасынын өзүнүн аспаптары болушу мүмкүн да. Бирок бул араб тилинен келген. Бул себеп деген сөздүн көптүгү араб тилинде. Сабап, аны да кыргызча биз себеп деп алганбыз да. Бирок бир деген алганда башка мааниде алганбыз. Себеп дегенде бир нерсеге себеп, ортомчу деп кабыл кылганбыз. Көпчүлүгүн алганда башка мааниде алганбыз. Ал эми араб тилинен келген. Болсо эки сөз тең араб тилинен келген. Эми кандай болгон күндө дагы өзү айтып тургандай, бул себеп, бул аалам себептерден турат да. Бул дүйнө сыноо майданы болгондуктан бирине бири себеп. Ошондуктан ошол себеп дегенде, аспап дегенде, мисалы, иштеш бул себеп да. Болбосо Кудайым ансыздерге рызкы берген кудуреттүү. Бирок дүйнө сыноо майданы болгондуктан иштеш үчүн себебин кылыш, тамак жеш үчүн себебин кылыш керек, анын үчүн иштеш керек. Балалы болуш үчүн себебин кылыш керек, анын үчүн үйлөнүш керек. Чөп чыгыш үчүн себебин кылыш керек, анын үчүн үрөөн салыш керек, анан аны сугарыш керек, отош керек, түптөш керек дегенде, Мына ушуну себептер деп коет да, түшүнүңүздөр, Ал эми тажрид дегени бул себептерден бошонуу деген сөз да. Себептерден бошонуу деген сөз ибадатка, илимге, зикирге, Кудайга жакындоого убакытты арноо деген сөз да. Эми бул жерде хикматта мындай деп жатат. Аллах Таала сени себептерге коюп койсо. Себептер дегени ошол, мисалы, үй бүлөлүсүң, ал дагы бир себеп, аялыңды, бала чакаңды багышың керек. Же болбосо бир жерде акимсиң, айыл өкмөтсүң, ал жердин кызматын кылышың керек, маселесин чечишиң керек. Же дыйканчылык жаатта, же устачылык жаатта бир жоопкерчилик сенин мойнуңда бар. Ошол себептерди аткарсаң, натыйжа ишке ашат. Айтор Кудай Таала сени бир себептерге коюп койду. Анан сен ошол себептердин үстүнөн чыгып, аны аткарып, майын чыгара аткаруудан качтың дагы, андан бошонууну каалап жатасың. Мисалы, аны кылбай, ибадат кылып, намазын окуп жүрүп алсаң, бул эмне? Мина шахватил хофия, бул жашыруун шахват дейт. Бул нафсиңдин каалаган эле жашыруун бир шахваты дейт. Ибадат эмес дейт. Мисалы, үй бүлөң ачка, бала чакаңа сенин карааның керек, бирок картайып калган ата-энең бар, алардын кызматын кылышың керек.
ошолордун баардыгын калтырып туруп сен аларга физический жактан керек болуп жатасың. Аларга материальный жактан дагы сен керексиң. Ар тараптан керек болуп турган чагыңда, мисалы, 1 айлык курска кетип калсаң, сабак окуганы, же болбосо 4 айга даватка кетип калсаң, мисалы, сырттан караганда Аллах жолу. Бирок ичине кирип карасаң, бул жашыруун шахват болуп калган болот да. Бирөө айтмакчы, дыйкандарды үй бүлөсүнөн кыз алыптыр да. Анан ар жаз келгенде жер менен жерди тытышат экен да, анан тиги жаз келгенде 4 айга даватка чыгып кетип калат экен да. Бул эми сырттан караганда кандай, бирок ичинен кирип караганда жалкоолук деген бир шахват болуп атат да. Тескерисинче, Кудайым сени себептерден бошотту. Намаз окуганга мүмкүнчүлүк бар. Зикир чалганга, Кудайды тааныганга, диниңди үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгүң бар. Бирок сен дагы эле иштеш керек да. Бала чаганы багыш керек да. Анан мен намаз окусам, үй бүлөмдү ким багат? Деп намазды таштап салдым. Бул эмне дейт? Бул улуу болгон максаттан тайып кетүү дейт. Улуу болгон максат бул марифатуллах, Алла Тааланы таануу, ибадат, Кудай Таалага сыйынуу, дүйнөдө Кудай Таала ыраазы болгондой жашап өтүш. Ал эми төмөн максат бул мал сыяктуу эле урсак тоюп, кумар калоосун, кумарын кандырып жашаш да. Анан намазың окусаң болбойбу десең, даватка чыксаң болбойбу, илим алсаң болбойбу десең, үй бүлөң ким багат? Бала чакаң ким багат? Десе, бул тескерисинче эмне болуп калат? Улуу болгон максаттан кулап кетүү дейт да. Эми бул шарият ушундай бизге тараза көргөзүп берет. Кайсыл учурда кайсыл нерсе бизден талап кылынат, анан ошого жараша биздин 24 сааттык жашообуз ибадатка айланат экен да. Демек бул эки уюлда айланат. Мындай түндүк уюл, түштүк уюл дегендей, Ар бир инсан эки акыбалга туш болуп турат. Биринчиси же себептер ааламында болгон болот, андан кутула албайт, ошол милдеттин үстүнөн чыгыш керек. Моюнда бир милдети бар, жумушу бар, үй бүлөсү бар дегендей. Экинчиси болсо себептерден ал бошотулган. Эми бир мисал келтирип коеюн, бул кийинчерээк келет, бирок оңоюраак түшүнүүгө жеңил болсун. Мисалы, атасы баласына: балам, окугун айланайын. Сенин баскан турганыңды, кийим кечек, тамак аш, китеп бүт барын мен мойнума алам, төлөйм. Оокат менен, тиричилик менен сенин ишиң болбосун. Сен илим ал, балам, тыт, Куран жатта, динди үйрөн десе, баласы атасынын айтканына канаттанбай, медреседе, университетте дин илимин толук албай, түштөн кийин кайра иштеп жүрүп алса, мунуку эмне болуп калат? Кудай Таала муну себептерден бошотуп койбодубу? Бул кайра эле умтулуп атканы, бул улуу болгон максаттан кулап кетүү болуп калат да. Момун Кудай Тааланын буйруктарын өтөйм деп ашыккан момундан талап кылынган нерсе, Кудай Таала аны кайсыл акыбалга койду? Эки акыбал бар дедик, үчүнчүсү жок. Же бул акыбал болот, же бул акыбал болот. Азыр мен кайсы акыбалда турам? Ошону караш керек, анан ошого карай иш алып барыш керек дейт. Болбосо кайсыл акыбал экен ага маани бербестен өзүнүн каалоосуна жана желаниясына, немесине, настроениясына карап туруп туш келди иш кыла бере турган болсо, анда бул адам терс иш нерсени кылып алат. Ошондуктан эң биринчи мусулман, азыр мен кайсы акыбалдамын? Кудай мени кайсы акыбалга койду? Ошол акыбалды билип, анан ошол акыбалда шарият Кудай менден эмнени талап кылат? Ошону билиш менен анан биздин жашообуз дин болот экен да. Бул хикматтын мындай ток этер жери ушунун тегерегинде болот. Эми биринчи хикматтан баштайлы. Алла Таала бир адамга үй бүлө берди. Бала чака берди, андан кийин аял берди, андан кийин балалуу болду дегендей. Бул адам үй бүлөсүн эмне кылыш керек? Багыш керек, камкордук кылыш керек. Аны элестет дейт. Бул адам баягы момун мусулмандардын арасында статус бар да, мисалы, солих мусулман деп коет, фасык мусулман деп коет. Солих мусулман деген намазына бекем, динге бекем, өкүмдөргө бекем, арамдан алыс болгон, стойкий, смиренный жүргөн мусулманды солих дейт. Анан фасык дегени мындай тийди качты, чалды куйду, бирде бар, бирде жок, бирде кылат, бирде кылбайт, мындай. Ошондой мусулман фасык деп коет, мисалы. Бул эми мусулман арасында ошол солих деген бир статуска жетиш үчүн, такыва деген бир статуска жетиш үчүн, тобокелдин жана таухиддин дөңсөсүнө чыгыш үчүн өзүнүн ичинде эмне деди? Мен базарга барып эмне кылам?
Мен иштеп эмне кылам, ырыскы табам деп. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ырыскыны мен берем деп атпайбы? Фабтагу индаллахи ризqa. Ырыскыны Кудай Тааладан көз сурагыла. Кудай Таала силерге ырыскы берет деп жатпайбы Кудай Таала? Бул Алла нерседен болбойт, Алладан болот. Бардык нерселер булар Алла Тааланын аскерлери. Мунун бардыгы материалдык Кудай Тааланын куралдары гана. Кудай Таала мунун себептердин ээси Кудай Таала. Ошондуктан мен себептер менен, дүйнө менен, базар менен иш кылбаймын. Мен себептердин ээси болгон Аллах Таала менен биргемин. Мен себептер менен бирге эмесмин деп анан базарын таштап салды, иштегенде таштап салды дагы. Себепти таштап, себептин ээси болгон Кудай Таалага жүзүн буруп, үй бүлөнү багыш үчүн базарга барып тиричилик кылуу дегенди такыр эле таштап салса, бул адамга Ибн Атаиланын мына биринчи хикматы дал келет. Кудай Таала сени себептердин үстүнө койду, жоопкерчиликти берди. А сен болсо андан бошонууну каалап турсаң, бул сенин жашыруун шахватың, жашыруун кумарың дейт. Бул дин эмес дейт, руханият эмес дейт. Биз айтабыз дейт андай адамга: "Эй, баланча, сага эң биринчи, эй ошол адам, сен ошол кайсыл акыбалдасың, кайсыл положениеда турасың, Кудайым сени кайсыл ситуацияга койду, ошону жакшылап карагын. Алла Таала сени себептердин ааламына койду. Алла сага бала бердиби, аял бердиби, бала чака бердиби? Демек, аларды багуу жоопкерчилиги сенин мойнуңда. Эгерде Кудайым сени ушул ситуацияга коюп койду, ушул жоопкерчиликти мойнуңа жүктөдү, сен мындан баш тарта турган болсоң, сыртыңан мен таухидти даба кыламын, Аллахтан гана болот, рызкыны Аллах берет деп, бирок жан дүйнөңдө анте турган болсоң, бул сырттан караганда дин болгону менен түпкүлүгүнө кирип караганда бул сенин шахватың болгон болот. Бул сенин кумарыңан чыгып аткан сөз болот, ошондон келип аткан иш болот дейт. Адамдардын арасында Кудай Таала мени карачы, бул чысты тобокелчи экен, якынчы экен, мынау дүйнөдөн болбойт, Алладан болот деген ишеними күч экен, карачы Алла берет деп үй бүлөсүн таштап Кудай жолунда жүрөт деп айтыш үчүн кылып аткан бир кербезиң болуп калган болот дейт да. Бул чоң бир ката дейт. Жана диндин таразасында, шариаттын таразасында бул чоң бир жаңылыштык. Кудай Тааланын буйруктарын аткаруудагы туура методика, анын өкүмүн иш жүзүнө ашыруудагы туура методика ал кандай? Сен билишиң керек, Алла Таала сени бир үй бүлөнүн кожоюну кылды. Сага ал үй бүлөнү багуу жоопкерчилигин жүктөдү. Эми сен бул учурда Кудай Таалага болгон өзүңдүн жеке ишенимиңдин негизинде аялыңа дагы, бала чакаңа дагы өзүңдөй болууну таңуулай албайсың дейт. Мен Аллахтан гана болот дегенди терең ишенемин. Менде якын бар. Асман темир болуп, жер темир болуп калса дагы Кудайым рызкы берет. Алла Таала өз доорунда Муса алейхиссаламга айтты: "Эй Муса, ташты чап" деди. Таш чапса ичинен дагы бир таш чыкты. Аны дагы чап деди. Аны чапса анын ичинен дагы бир таш чыкты. Аны да чап деди. Аны чапса ичинен бир курт чыкты. Ал курт жашыл жалбырак жеп жатыптыр. Кудай Таала кааласа рызкыны ошондой абалда дагы бере берет деп ошондой ишенимиң барбы? Бар болсо, сен анын нерсени аялыңа, бала чакаңа дагы таңуулап, аларга дагы өзүңдөй мындай бир аскеттик жашоону таңуулаганга укугуң жок дейт. Алладан болот балам, Алладан болот аялым, сен дагы мендей якын кыл, үйдө эле ибадат кылып, намазыбызды окуп, тахажжуд окуп, ибадат кылып гана жата берели. Тиричилик кылганда ошол ибадатка кеткен убактыбыз дүйнөгө кетет. Дүйнө бүгүн бар, эртең жок. Акыретибизди куралы деп мындай аскеттик оор жашоого аларды мажбурлаганга сен укугуң жок дейт. Сен бул инсанга айткын дейт: "Эй, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде тараза орноттум деген. Алла Таала асманды көтөрүп койду жана таразаны орнотту. Алла татгау фил мизан. Эмнеге? Ошол таразада чектен чыгып кетпөөңөр үчүн. Ва акимул вазна бил кисти. Таразаны адилеттүүлүк менен тарткыла. Вала тухсирул мизан. Таразада кымтып жеп албагыла." Демек, шариат бул тараза. Сенин жашооңду тартып берет. Пендем бул учурда мону кылышың керек. Ал бул учурда болууну кылышың керек. Ал сен мына акыбалдасың. Бул акыбалда сенен талап кылган нерсе бул, а бул акыбалда сенен талап кылган нерсе бул деп, ошол шариаттын таразасындагы эки акыбалды билип, ошого жараша анан кадам шилтегенде биздин 24 сааттык жашообуз дин болот.
Сен бул жерде жалгыз жашаганың жок. Сен үй бүлөң менен жашап жатасың. Анан карандай чай катыган токоч сыяктуу мындай бир мындай аскеттик жашоого сен үй бүлөңдү, бала чакаңды дагы мажбурланган укугуң жок. Сен балаңды, үй бүлөңдү жисманий жактан дагы, физический жактан дагы аларга тарбия берүүдөгү милдетиң бар дейт. Алардын материалдык денесинин жакшы калып тануусуна биздин жоопкерчилигибиз бар. Ага дагы өзүнө ылайыктуу азык түлүгүн, витаминдерин берүү дегендейчи, эс алдыруу дегендей, кийим кечегин алып берүү, жылла, оор суркоодон сактоо дегендей, психологиялык сен да аларга берчү милдетиң бар. Аларга мындай бир жанында караан болуп, тарбияңды айтып, жылы сөзүңдү айтып дегендей, акылый жактан акылына дагы бере турган ушундай бир милдеттенмелериң бар. Мунун бардыгына Кудайым сени ушул акыбалга сени коюп койгон. Ушул себептердин үстүнөн чыгышың керек. Эгерде бул себептердин баарынан жүз бурсаң, ушул себептердин койнунда, океанында жашап жатып дагы, анда сен Кудай Тааланын ааламга орноткон сүннөт мыйзамынан жүз буруп аткан болосуң дейт. Кудай Таалага суул адап, жаман адепсиздик кылып аткан болосуң дейт. Алла Таала сага айтып атат: "Эй пендем, сенин жолуң иля риаят ахликан татруко бабал асбаб". Сенин жолуң үй бүлөңгө камкордук кылуу дагы сенин жолуң шарият боюнча себептердин эшигин такылдатышың керек деп айтып атат Алла Таала. Анан сен: "О Аллах, мен ал сен айткан эшиктерди такылдаткым келбейт. Мен түптүз эле себептери жок эле сенин эшиңди прямой каккылагым келет, ey Аллах" десең, Алла Таала айтат: "Дака минал кофсил мубашир иля баби". Эй пендем, прямой себептердин бардыгын таштап туруп, прямой менин эшигиме секирип барып каккылаганга сен аны кой. Сир илайхи ан торики макулулак. Менин эшигиме мен сага кайсыл жол менен келесиң деп айттым, ошол жол менен келгин. Инзил иля сук, базарга баргын. Иштагил, иште. Иктах, жумуш кыл. Тажир, соода кыл. Изра, дыйканчылык кыл. Устачылык кыл. Анан Алла Таала мен сага эшиктерди ачып берем. Мына, мен сени милдеттендирген жол ушул пендем, ушул себептер аркылуу, ушул жолдор аркылуу сен келтирип менин эшигимди как десең, жок, я Аллах дегениң ошол Кудай Тааланын ааламга орноткон сүннөт мыйзамына сен баш ийбейм дегендей бир жаман адепсиздик ишке барганың болот дейт. Файза жама якын бирөө жарым келип туруп, эмне эле себептерди айтып атасың? Иштеш керек, антиш керек, мынтиш керек. Эй, ошол себеп деген анын затында пайда зыян жок. Алла Таала кааласа зыяндан пайда, пайдадан зыян берет. Ошол себептин ээси Аллах менен мен биргеликтемин деп айта турган болсо, биз ага айтабыз дейт: "Сен мындай кылыш менен Кудай Таалага туура эмес адепсиздик кылып жатасың жана өзүңдүн жүрөгүңдүн түпкүлүндө катылган бир шахватты гана бизге жар салып жатканың болот" дейт. Бул айтып аткан хикматка жашоодон мисалдарды алып келип көргөзүп берейинби дейт. Мисалы, бир адамга Кудай Таала үй бүлө берди, бала чака берди. Анан ал макул базарда иштейт. Бир сүрөт бар, бул жагын да айталы да. Ал тиги такыр базарга да барбай, иштебей, алма буш оозума түштү болгон ал эми такыр эле. Бирок бирөө жарым бар, базар иштейт. Бирок жумуштан келгенден кийин түз эле бөлмөсүндөгү ал үчүн ибадат үчүн дайындалган бир өзүнүн бир комнатасы бар, бурчу бар да, келип эле сразу эле ошол ибадатына кирип кетет. Көнүп калган адаттагыдай бир кандайсыңар, салам алейкум демиш болуп коюшу мүмкүн, дароо ибадатына кетип калат дейт. Бул учурда Кудай Таала сага үй бүлөнү эмне берди? Бала чаканы эмнеге берди? Сенин аялың керелден кечке үй жыйнап, бала чаканы багып, тамак ашын жасап, сени күтүп атат. Сенин балдарың атам качан келет экен деп сарыгып күтүп атат. Сен ошолорго келгенде биринчи аялыңа салам алейкум, жакшынакай, мындай бир сүйгөн адам, үй бүлөсүн сагынган адамдай болуп, жакшынакай жылуу салам беришиң бар эле дейт. Балдарыңдын чекесинен сүйүп, аларга бир кичинекей момпой сап келип берип, алардын көңүлүн жубатып, алар менен бир дасторконго отуруп, кандайсыңар, балдарым бүгүн мектептен кандай окуп келдиңер, эмне үйрөндүңөр деп кичине балдарың менен бир аз чер жазып, алардын көңүлүн көтөрүү, аялың менен бир аз кобурашып, анын ден соолугун сурап, анын жасаган тамагын мактап,
ушинтип отуруп коюшуң бар эле дейт. А сен дароо эле токтодуң да мунун баары дүйнө деп туруп кайра жумуштан келип туруп бир бурчуңа барып туруп кечки ибадат кылып жатып алсаң, бул сырттан караганда дин, бирок ал шахват, кумар дейт. Бул туура эмес дейт да. Тескерисинче сен жанакындай кылганыңда сырттан караганда карасаң, бул үй бүлөсү менен жыргап, кайфовать этип атат дегендей көрүнүшү мүмкүн, бирок бул дин дейт да. Мында сен сооп алмаксың дейт. Сен мынтип айтышың мүмкүн дейт. Мен деген ошол намаз окуганда деген ошол мен Кудай Таалага дуа кылам да, ошол аялым жакшы болсун, бала чакам жакшы болсун, о Кудай мен балдарым, аялдарым ушундай, аялым ушундай кыл, аларга менин мындай бир аларга менин момундай мамилемме алар муктаж болбой эле койсун. Сен кудуреттүүсүң, улуусуң. Антип мен көңүл бурбай эле коеюнчу аларга, мен сага көңүл бурайынчы. Мен сен менен ибадат кылып, сен менен сүйлөшөйүнчү. Мен алар менен чер жазып, алар менен отургандай убактым жок. Ошого сен өзүң кудуреттүүсүң, жетиштүү бол деп кое турган болсоң, мунуң туура эмес дейт. Бул себептер дүйнөсү дейт. Себептер дүйнөсү болгондон кийин жанакы милдеттин үстүнөн чыгыш керек дейт. Ал материалдык милдет бир гана үй бүлөнү багып коюш эмес, үй бүлөнүн алдында бир моралдык, руханий да милдетиң бар дейт. Аларды кичине мындай бир көңүлүн көтөрүп, жылуу сөзүң сүйлөп, акыбалын билип, бир аз дин сөзүн сүйлөп дегендейчи. Анан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва жаална ба'дакум ли ба'дин фитнатан тасбирун" дейт. Биз силерди бири-бириңерге сыноо кылып койдук дейт. Силерди сынаш үчүн дейт. Ошол экен да. Ошол шеф менен корас баласындагы иштегендер сыналат экен, байке менен ини сыналат экен, аял менен күйөөсү сыналат экен, ошол мамиле кылыш керек экен да. Анан сен мен Кудай Таалага дуа кыламын, бул мамилебизге Кудайым өзү жетиштүү болсун деп ал мамилеге халаттын отношение кылсаң, бул болбойт дейт да. Ошол мамилени кылып, алар менен сүйлөшүп, кобурашып, тил табышып, кечиришип, милдеттериңи аткаруу ишин кылышың керек дейт да. Же болбосо бир адамды Кудай Таала бир айылга башчы кылып койду, мэр кылып койду, айыл өкмөт кылып койду. Сеттик жактан болушу мүмкүн, же диний жактан болушу мүмкүн, же маданият жагынан агартып көрдө турган бир мугалим кылып койду, же болбосо бир дыйканчылык жактан чоң кылып койду, элдин жерин сугарыш керек, көгөртүш керек, же болбосо дагы башка. Анан сен о Кудай, мунун баардыгы себептердин баардыгы сенин колуңда, аны каалагандай өзгөртөсүң деп ошол милдетиңди таштап, жай намаздын үстүнө чыгып алып кечке намаз окуп жатып алсаң, карачы, мына шефти такып экен, жай намаздан чыкпайт экенбо деп адамдар айтабы? Аллах биякта турсун, шарият биякта турсун. Же болсо, боо эл менен иштешеби? Элди кабыл кылып, прием кылып, элдин үнүн угабы? Же ушинтип жай намаз үстүндө отуруп намаз окуй береби деп айтабы, мисалчы. Кудай Тааланын шарият биякта турсун. Адамдар өздөрү деле айтат да, бул эмне деген неме бул? Такырлаша чапкан фанат го бул деп айтат да. Демек, бул жерде Кудай Таала сага милдет койду, ошол милдет үстүнөн чыгышың керек. Дыйканчылык жагы, ал жагы, бул жагы, ошол үстүнөн чыкканың ибадат. Анын баарын таштап туруп намаз окуп жүрүп алсаң, мисалы да, бул дин эмес, бул шахват дейт. Сенин жашыруун бир шахватың дейт. Демек, бир амалдын солих болуусу ошол инсандын ошондогу акыбалына карайт экен да. Баягы башка бир хикмат бар, кийин өтүлөт. Танавваатл амал би кодри танавви варидатл ахвал дейт. Амалдар дагы түрлүү болуп турат, келген акыбалдарга жараша дейт да. Бир амал бирөө үчүн ал учурда шарият боюнча тыюу салынып турат. Анткени ал адамдын ошондогу акыбалы ага жол бербейт да. Ошол эле амал кимдир бирөө үчүн аябай сонун, анткени ал адамдагы акыбал ошого жол берет да. Демек, эң биринчи адам акыбалын караш керек. Мен кайсы акыбалда турам? Моунда турамбы, же момда турамбы дегендейчи. Анан бир нерсени унутпашыбыз керек, ушул жерде бир нерсе бар. Кандай болгон күндө дагы бул жерде орток бир милдет бар. Мисалы, бул жерде дагы чек араны коргоо, бул жихад. Же болбосо ошол элдин бүтүндүгүн, амандыгын, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн душмандардан коргош. Ошол жаатта бир чек ара кызматкерисиң, аскери кызматкерисиң. Анан ошол кызматыңды өтөбөй, чек араң тиякта калып калды, сен тиякта туруп алып пешим намазын окуп бүттүң, ал парз, базар жок, кылыш керек, бирок андан кийин да нафил намаздар тутуп атасың да. Тиякта чек араң ачык калды. Душмандар наркотик менен өтүп атат. Бул динби? Дин эмес да, бул шахват да. Жашыруун адамдын жүрөгүндө шахват. Ошондуктан бул жерде
бир нерсеге көңүл буруш керек. Аны буну айтып атканда кээ бирөө жагышы мүмкүн. Мына ушул туура айтты, мына салпактап жүрүшөт тетигилер деп даватчы туугандарыбызга сөз тийиши мүмкүн. Мисалычы молдолорго сөз тийиши мүмкүн. Ай, намаз окуп эле жүрүшөт. Ай, жумуш кылыш керек да, мына жумуш кыл деп айтып атат. Мына көрдүңөрбү, мына деп бир айтышы мүмкүн да. Бул жерде бир нерсе айтып атат. Кандай болгон күндө дагы бул жерде жамиул муштарак, бардыгына орток болгон бир нерсе бар. Бул Кудай Тааланын парыздары. Бошсуңбу, же болбосо иш менен такыр бошобой бутуң жерге тийбей калдыбы, 5 убак намаз убактысы келгенде 5 убак намазыңды окушуң керек. Рамазан айы келгенде орозоңду тутуп беришиң керек. Ажылык парыз болсо милдетиңди өтөшүң керек. Зекет болсо зекетиңди беришиң керек. Ошол орток болгон нерсени сен аткарышың керек. Бул жерде нафил ибадаттар жөнүндө кеп болуп атат да. Же болбосо илим алуу дегендей. Анан албетте кошумча дагы кандай болгон күндө дагы ар бир мусулманда кошумча зикирлери, вирттери болуш керек дейт. Жүз миң калктуу бир элге аким болсоң дагы, жумушуң толо болуп турса дагы, тыт барып кандай жетишсең андай жетиш, 5 убак намазга жетишиң керек. Бул парыздарга, бул хикмат парыздар жөнүндө айтып аткан жок. Ал не обсуждается. Бир бутуң биякта, бир бутуң биякта болуп баратсаң дагы 5 убак намазың, парыздар, важиптер калбаш керек. Анда туура түшүнүп алыш керек. Анан бия Кудай берди, анан биротоло дүйнөгө кирип кетпейчи. Мына ушундай кыла турган болсок, ошондой биздин динибиз дагы, дүйнөбүз дагы дин болуп эсептелет. Биздин дүйнөбүз дагы ибадат болуп эсептелет. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.